Дарвинизм сабатсыздык чөйрөсүндө өнүгөт. Ортоңку звено фосилдери жок болгонуна карабастан аларды бар деп айтат. Жасалма далилдерди көрсөтөт. 350 миллион фосил жаратылуу чындыгын тастыктаганына карабастан, мунун тескерисин жактайт. Кокустуктар натыйжасында пайда болуу ыктымалдуулугу 10-дун даражасы 950дөн 1 болгон. Тагыраак айтканда, пайда болушу эч мүмкүн болбогон белокторду кокустан пайда болгон деп айтат. Кокустан пайда болушу эч мүмкүн болбогон ал белоктордон кайра эле кокустуктар натыйжасында искусство чеберлери, илимпоздор, профессорлордун пайда болоруна бүт адамдарды ишендирүүгө аракет кылат. Ал тургай ал профессорлор өздөрүнүн кокустан кантип пайда болгонун университеттерди куруп изилдеп башташкан дейт. Дарвинизм бир жандуу клеткасындагы хромосомада ири бир китепканадан да көп маалыматтын коддолуп турганын көр кокустуктардын керемети дейт. Көрбөгөн, укпаган, сезбеген, аң-сезимсиз атомдордун көргөн, уккан, сезген, ой жүгүрткөн, аң-сезимдүү адамдарга айланышын кокустуктардын жаратуучулук, башкача айтканда кудайлык күчүнөн деп айтат. Кокустук бул дарвинизмдин кереметтерди жасоочу кудайы. Дарвинизм акыркы 2 кылымдын эң ири массалык калпы. Дарвинизмдин массалык сыйкырына алдангандар алдыбыздагы 5-10 жыл ичинде мындай оюнга кантип алданганын таң калуу менен тосушат. Эволюция теориясы улуу Аллахтын бар экенин жана ааламдарды Аллахтын жаратканын четке каккан, бүт жандыктардын кокустуктар натыйжасында пайда болгонун жактаган динге каршы бир идеология. 20-кылымдын илимий жетишкендиктери теориянын бардык таяныштарын жок кылды. Бул теориянын жараксыздыгын бүгүнкү күндөгү орто мектептеги маалыматтар менен да оңой эле түшүнүүгө болот. Биология сабагында окутулган клетканын комплекстүү түзүлүшү жөнүндөгү маалыматтар да кокустуктарга таянган эволюция көз карашынын акылга сыйбастыгын далилдөөгө жетиштүү. Бардык мындай апачык чындыктарга карабастан, мусулмандар арасында да тынымсыз кайталоо жана пропагандалардын таасирине кабылып, бул илимге жана динге каршы теорияны колдогон адамдарды жолуктурууга болот. Мындай калп пропагандаларга алданган кээ бир мусулмандар да эволюция теориясын чындык деп ойлошуп, бул теория менен Аллахка ишенүү арасында өз ойлорунда бир орто жолду табуунун аракетин кылышууда. Бул кишилер дарвинизмдин жандуулардын келип чыгышы жөнүндөгү сценарийлерин толук кабыл алышат. Бирок ал сценарий Аллахтын кийлигишүүсү менен болгон деген пикирди жактоо аркылуу эволюция теориясы менен ислам дини арасында бир келишимге келүүгө аракет кылышат. Чындыгында болсо Аллахтан жана жаратылуу чындыгынан баш тартуу максатын көздөгөн бул теорияны динге туура келтирүү аракети Куран менен караганда эч акылга сыйбайт. Себеби эволюция теориясы ааламдагы жандуу жансыздардын эч бири жаратылган эмес. Тескерисинче өзүнөн өзү табигый шарттардын таасири менен кокустуктар натыйжасында пайда болгон деген ойду жактайт. Улук китебибиз Курани Каримде асмандардагы, жердеги жана ал экөөсүнүн арасындагы бүт нерселерди чексиз илимдүү жана кудуреттүү Аллахтын жоктон бар кылып жаратканы, башкача айтканда бүт нерсенин жаратылганы айтылат. Көрүнүп тургандай, эволюция теориясы бүт нерселердин Кудай тарабынан жаратылганына эң башынан карама-каршы келет. Бул жерде кээ бир адамдарды жаңырткан бир нерсеге токтолуу зарыл. Албетте, Аллах каалаганда жандууларды эволюция аркылуу да жаратышы мүмкүн эле.
Бирок Кур'анда бул жөнүндө эч кандай сөз же ишарат да жок. Эволюционисттер айткандай, түрлөрдүн узун убакыт аралыгында этап менен пайда болгонун тастыктай турган бир дагы аятты табуу мүмкүн эмес. Тескерисинче, бардык далилдер жандууларды Аллахтын бир заматта кемчиликсиз кылып жаратканын көрсөтөт. Кур'ан дарвинизмди жокко чыгарат аттуу бул тасмабыздын биринчи бөлүгүндө эволюция көз карашынын Кур'ан аяттары тарабынан кандайча жокко чыгарылганын жана эволюциянын Кур'андын маңызына жана рухуна канчалык карама-каршы бир теория экенин далилдери менен көрөбүз. Кээ бир мусулмандар жандуулардын пайда болушун түшүндүрүүдө илимий тараптан эч чындыкка жатпаган эволюционист көз караштарды колдонушат. Мутация, табигый тандалуу, суудан кургактыкка чыгуу, кургактыктан абага өтүү, башкача айтканда учуу сыяктуу чындыкка туура келбеген жана акылга сыйбас көз караштар аркылуу жандуулардын пайда болушун түшүндүрүүгө аракет кылышат. Чындыгында болсо Аллах каалагандай жана каалаган учурда өрнөксүз кылып жаратуучу, жоктон бар кылуучу. Ар кандай кемчиликтен алыс жана эч нерсеге муктаж эмес зат. Аллах жаратуу үчүн эч кандай себепке, ортомчуга, мыйзамга же этапка муктаж эмес. Ааламдардагы бардык себептерди жана мыйзамдарды Аллах жараткан. Жана улуу жаратуучубуз бул себеп жана мыйзамдардын эч биринен көз каранды эмес. Ошондуктан дүйнөдө бүт нерсенин белгилүү себептерге, табият мыйзамдарына көз каранды болушу эч кимди жаңылтпашы зарыл. Асмандардын жана жердин жаратуучусу Аллах каалаган учурда бул себептерди жок кылып кое алат. Бул Аллах үчүн абдан оңой. Кур'анда да бул чындык көптөгөн аяттар аркылуу кабар берилген. Жана Аллахтын жаратуусу жөнүндө мындай деп айтылат. Эмне гана болбосун, бир нерсени каалаганда ага бол деп гана айтабыз. Ал ошол замат болуп калат. Тирилтүүчү жана өлтүрүүчү ал. Бир иштин болушуна өкүм кылганда ага бол деп гана айтат, ал ошол замат болуп калат. Бир мисал берсек, Аллах бир өпкөнү убакыт ичинде эволюция аркылуу же башка бир механизм менен жаратууга муктаж эмес. Аллах каалаганда адамдарды өпкөсүз, абадан кычкылтек албай эле жашай турган кылып жаратышы да мүмкүн эле. Ошондуктан адамдын Аллахтын улуулугун, күч-кудуретин ойлонууда өзүнүн сезүү органдары жана акылынын деңгээли менен таразалашы чоң жаңылууга алып келет. Аллах асмандарды, жерди жана ал экөөсүнүн арасындагы бүт жандууларды каалаган учурда, каалаган абалда жараткан. Кур'анда Аллахтын ааламды жана жандууларды кемчиликсиз кылып жаратканы көптөгөн аяттарда кабар берилет. Эволюция аркылуу пайда болуу жаңылыштыгын жактагандардын тескерисинче, Аллах алгач кээ бир органдары жок, кемчиликтүү жандыктарды жаратып, аларды убакыт ичинде маймылга айландырып, маймылдардан болсо эволюция аркылуу адамдарды чыгарган эмес. Тескерисинче, Кур'анда Аллахтын адамды эң сонун келбетте жаратканы кабар берилет. Чындыгында биз адамды эң сонун бир келбетте жараттык. Силерге тартиптүү бир келбет берди, жүзүңөрдү болсо сулуу кылды, ага кайтарыласыңар. Evrimsel yaratılış iddiası. Эволюциялык жаратылуу калпын айтып чыккан чөйрөлөрдүн көз жаздымында калган маанилүү бир нерсе бул Аллахтын теңдешсиз жаратуу өрнөктөрү. Аллах периштелер, жиндер жана шайтан сыяктуу адамдан жана жаныбарлардан табияты такыр башкача жандууларды да жараткан. Кур'анда кабар берилгендей, бул жандыктардын эч бири узун бир процесстин натыйжасында баскыч эволюция жолу менен пайда болгон эмес. Баары Аллахтын каалоосу менен бир заматта эч кандай себептерге көз карандысыз жоктон жаратылган. Себеби Аллах жаратууда эч кандай процесске, этапка муктаж эмес.
Кээ бир эволюционисттер адамдын жаралуусу жөнүндөгү дарвинисттик калыптарга таянганда периштелердин, жиндердин же шайтандын жаратылуусу жөнүндө эч сөз кылышпайт. Аяттарда периштелердин жаратылуусу төмөнкүдөй сүрөттөлөт. Мактоолор асмандарды жана жерди жараткан, 2-ден, 3-төн жана 4-төн канаттуу периштелерди элчилер кылган Аллахка тиешелүү. Ал жаратууда каалаганын көбөйтөт. Эч күмөнсүз Аллах бүт нерсеге кудуреттүү. Ayette geçen ifade Аятта айтылгандай периштелердин көрүнүшү адамдардан такыр башкача. Аллах бул аятта ал жаратууда каалаганын көбөйтөт сөзү менен башкача жаратууга көңүл бурууда. Периштелер Нахл сүрөсүнүн 49 жана 50 аяттарында айтылгандай Аллахтын буйругунда болгон заттар жана адамдан мурда жаратылган. Аллах алгачкы инсан болгон Азирети Адамды жаратаарда периштелерге билдирип, аларга Азирети Адамга сажда кылгыла деп буйруган. Куранда мындан тышкары өлүм периштелеринен, Жабраилден жана Микаилден да сөз кылынат. ve Mikail'den de bahsedilmektedir. Периштелерди алардын жүздөрүнө жана аркаларына уруп, күйгүзүүчү азапты таткыла деп ал ыймансыздардын жандарын алып жатканын бир көрсөң. Ким Аллахка, периштелерине, элчилерине, Жабраилге жана Микаилге душман болсо, эми күмөнсүз Аллах да капырлардын душманы. Аллах Куранда Азирети Ибрахимге, Азирети Лутка жана Азирети Мариямга да периштелерди жөнөткөнүн кабар берет. Азирети Ибрахимге Азирети Исхакты жана Азирети Якубту сүйүнчүлөгөн периштелер салам деп үйгө киришкен. Ошол эле периштелер Азирети Лутка коомунун кыйратылары жөнүндөгү кабарды беришкен. Мариям сүрөсүндөгү аяттарда болсо Аллахтын Азирети Мариямга Жабраилди жөнөткөнү жана Жабраилдин Азирети Мариямга мен бир гана Раббиңден келген бир элчимин деп айтканы кабар берилет. Бул элчилер Аллахтын каалоосу менен Азирети Ибрахимдин, Азирети Луттун жана Азирети Мариямдын жанында пайда болушкан. Аллахтын каалоосу менен ал каалаган жерде жана каалаган келбетте бир заматта жаратылышкан. Аллах бул аяттарда кандайдыр бир процесстен же эволюциялашуу этаптарынан сөз кылган эмес. Бул мисалдар Аллахтын чексиз жаратуу күчүн, себептерден жана этаптардан көз карандысыз жоктон пайда кылышын дагы бир жолу көрсөтүүдө. Адамдар да периштелер сыяктуу эле бир заматта жана Аллахтын бол деп айтышы менен жаратылган. Кээ бир мусулмандардын эволюция теориясынын баш айландырма калыптарын камтыган жазууларынан ушул сыяктуу кереметтүү жаратылуу мисалдарын жолуктура албайбыз. Периштелер сыяктуу жиндердин табияты да адамдардан башкача. Аллах адамдын ылайдан, жиндердин болсо оттон жаратылганын мындайча кабар берет. Адамды отто бышкан сыяктуу кургак бир ылайдан жаратты. Жинди болсо жалын түтүнсүз бир оттон жаратты. Аллах Куранда адамдардын жана жиндердин жаратылуу максаттарын да кабар берген. Мен жиндерди жана адамдарды бир гана мага ибадат кылышсын деп жараттым. Апачык көрүнүп тургандай адамдар менен жиндер ар кандай жандыктар. Жаратылуу максаты болсо бирөө, бир гана Аллахка ибадат кылуу. Куранда өзгөчө жин сүрөсүндө жиндер жөнүндө көп маалыматтар берилген. Аллахка ыйман кылышы, Аллахтан коркушу, Куранга баш ийиши, Куранды угушу сыяктуу. Немл сүрөсүндөгү аяттарда билдирилген Азирети Сулайман кыссасында болсо жиндердин заттарды ташуу, ылдам кыймылдоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ экени кабар берилет. Худ сүрөсүнүн 119 аятында билдирилгендей,
Жиндер да кылгандарынын сыйлыгын же жазасын акырет күнүндө толугу менен алышат. Aynı melekler gibi cinler Периштелер сыяктуу жиндер да адамдан мурда жаратылышкан. Аллах Hazreti Адамды жаратканда периштелерге жана иблиске ага сажда кылгыла деп буйруган. Андан соң иблистин жиндерден экени мындайча кабар берилет. Периштелерге адамга сажда кылгыла деп айттык. Иблистен башка калгандары сажда кылышты. Ал жиндерден эле. Ушинтип Раббиңдин буйругунан баш тартты. Андай болсо мени коюп, аны жана анын урпактарын дос тутасыңарбы? Чындыгында алар силердин душмандарыңар. Бул залимдер үчүн канчалык жаман бир тандоо, алмашуу. Allah cinleri Аллах жиндерди түтүнсүз бир оттон жараткан. Аяттарда кандайдыр бир эволюция процесси, кокустуктар же эволюциялаштырган кандайдыр бир механизм жөнүндө сөз кылынбайт. Себеби жиндер да эволюция менен жаратылган эмес. Алар да Аллахтын каалоосу менен бир заматта пайда болушкан. Кандайдыр бир процесстен өтпөстөн, мутация же табигый тандалууга кабылбастан бир заматта жаратылышкан. Аллах үчүн жаратуу абдан оңой. Чексиз күч кудуреттүү Раббибиз жаратуу үчүн эч кандай себепке муктаж эмес. Улуу Аллах жиндерди жана периштелерди ар кандай абалда жана жоктон бар кылып жараткан сыяктуу, адамды да ошол кудурети менен эволюциясыз өзгөчө бир жандык кылып жоктон жараткан. Kur'an аяттарында Раббибиздин көптөгөн пайгамбарларга ар кандай кереметтерди бергени кабар берилет. Аяттарда айтылгандай, Hazreti Иса ылайдан канаттууга окшош бир нерсе жасап, анын ичине үйлөгөндө канаттууга Аллахтын каалоосу менен жан кирип жашап баштаган. Бул чындык Кур'анда мындайча билдирилет. Мен силерге ылайдан канаттууга окшош бир нерсе жасап ичине үйлөйм. Ал ошол замат Аллахтын уруксаты менен канаттууга айланат. Аллах белгилүү болгон себептерге көз карандысыз бир жандуу пайда кылып, ага жан берген. Эч кандай эволюция процесси болбостон, арадан убакыт өтпөстөн, ортоңку баскычтар болбостон, ылайдан тирүү бир жандык пайда болгон. Бул Аллахтын бир керемети. Жана эволюцияга ишенген мусулмандар түшүндүрө албай турган маанилүү бир чындык. Аллах бир жандууну жаратуу үчүн этаптарга муктаж эмес. Буга өтө окшош дагы бир мисал Hazreti Ибрайым менен байланыштуу болгон. Аяттарда Аллахтын жансыз нерселерге таң калаарлык кереметтүү бир абалда жан бергени билдирилет. Ибрахим, Раббим мага өлүүлөрдү кандайча тирилткениңди көрсөт деп айткан эле. Аллах ага ишенбей жатасыңбы дегенде, жок, ишендим. Бирок жүрөгүм канааттанышы үчүн деди. Андай болсо 4 канаттуу ал. Аларды өзүңө үйрөт. Кийин аларды майдалап, ар бир бөлүгүн бир тоонун үстүнө кой. Кийин аларды чакыр, сага ылдам келишет. Билгин, эч күмөнсүз Аллах улук жана кудуреттүү, өкүмдар жана даанышман. Башка бир аятта болсо Раббибиз Hazreti Мусанын асасын жыланга айландырганын жана ушундайча ага сыйкырчылардын тузактарын жок кылдырганын кабар берет. Бул аяттарда кабар берилген кереметтердин ар бири Аллахтын каалоосу менен бир заматта жаратылган. Hazreti Ибрахим жан киргизген канаттууда, Hazreti Иса ылайдан жасаган канаттууда, Hazreti Мусанын асасынан пайда болгон жылан да бир заматта пайда болушкан. Кандайдыр бир эволюция процессинен өткөн эмес. Чексиз күч кудуреттүү Раббибиздин каалоосу менен аларга жан кирген. Кур'анда Аллахтын кереметтүү жаратуусун көрсөткөн мисалдардын бири Hazreti Сулайман кыссасында айтылган. Аяттарда айтылгандай, Hazreti Сулайман ургач кумурсканын ал жөнүндө айткандарын угуп түшүнгөн.
Аягында бир кумурска өрөөнүнө келишкенде бир ургач кумурска мындай деди: «Эй кумурска коому, өз уяларыңарга киргиле. Сулайман жана аскерлери байкабастан силерди эзип кетпесин». Сулайман бул сөзгө жылмайып күлдү. Көрүнүп тургандай, бул аятта бир кумурсканын башка кумурскаларга сүйлөгөнү, ал сүйлөшүүнү болсо Азирети Сулаймандын укканы кабар берилүүдө. Аң сезимсиз кокустуктар натыйжасында келип чыккан деп айтылган бир жандыктын өз коомуна сүйлөй турган өзгөчө бир байланыш системасына ээ болушу, болгондо да аларды акылга чакыруу сыяктуу аң сезимдүү иш-аракеттерди жасашы албетте эч мүмкүн эмес. Чексиз күч кудуреттүү Раббибиз гана бул кумурсканы адамдар көнгөн бардык себептерден тышкары кереметтүү бир жаратуу менен жараткан. Азирети Сулайман кыссасында кабар берилген башка бир мисал болсо Хүд-Хүд аттуу канаттуунун сүйлөшү. Аңгыча көп убакыт өтпөстөн Хүд-Хүд келип мындай деди: «Сен биле албаган нерсени мен билдим жана сага Сабадан чындык кабар алып келдим». Аяттарда Хүд-Хүд аттуу канаттуунун акылдуу сүйлөгөнү, акылдуу сөздөрдү айтканы, Азирети Сулайманга кабар алууда жардам бергени айтылууда. Сүйлөгөн сөздөрүнөн да көрүнүп тургандай, Хүд-Хүд Аллахты тасбик кылган ыймандуу бир канаттуу. Алар асмандарда жана жерде жашырылганды ачыкка чыгарган жана силердин жашырганыңарды жана ачык айтканыңарды билген Аллахка сажда кылышпасын деп ушундай кылышууда. Ал Аллах, андан башка Кудай жок, улуу арштын Раббиси. Эволюционисттер адамдардын сүйлөө өзгөчөлүгү узун процесстер натыйжасында пайда болгон дешет. Жаныбарлардын сүйлөбөшүн болсо өздөрүнчө эволюция процессинин аягына чыкпаганы себептүү дешет. Алардын ою боюнча бир канаттуунун же бир кумурсканын аяттарда айтылгандай аң сезимдүү, акылдуу жана ыймандуу сөздөрдү айтып сүйлөй алышы эч мүмкүн эмес. Андай болсо бул кумурска менен канаттуу кандай эволюция процесси натыйжасында сүйлөө жөндөмүнө жеткен? Хүд-Хүдтүн Аллахты тасбих кылышын, маалыматтарды анализдей алышын кайсы эволюционисттик логика менен түшүндүрүүгө болот? Албетте бул кереметтүү көрүнүштөр Аллахтын бол деп айтышы менен болгон. Аллахтын жаратуусу менен пайда болгон бир жандык Аллах каалаганда ал каалаганчалык аң сезимдүү иш-аракеттерди жасашы мүмкүн. Жана мындай бир жандык менен Аллахтын уруксаты менен байланыш түзүүгө болот. Бул кумурсканы сүйлөшү да, Хүд-Хүдтүн анализ жасашы да кандайдыр бир эволюция процесси менен болгон эмес. Аллахтын бар экенине жана кудуретине ишенем деген кээ бир эволюционисттер аяттардагы ушул сыяктуу ишараттар жөнүндө сөзсүз ойлонушу зарыл. Себеби мындай жаратылуу чындыктары эволюционисттердин көз караштарын толук жокко чыгарат. Жаратуу да, тирилтүү да толугу менен Аллахтын колунда. Жана Аллах жаратууда бир себепке, куралга же кандайдыр бир процесске муктаж эмес. Жана кайрадан тирилтүүдө да буларга муктаж болбойт. Мунун Куранда көптөгөн мисалдары бар. Куранда кабар берилгендей, адам өлүп топуракка аралашкандан кийин акырет күнүндө башкача келбетте тирилтилет. Аяттарда мындай деп айтылат: Бул күмөнсүз алардын аяттарыбыздан баш тартканы жана биз сөөктөр абалына келип топурак болуп ушалангандан кийин чындап биз кайрадан тирилтилебизби дегени үчүн алган жазалары. Асмандарды жана жерди жараткан Аллахтын алардын окшошун жаратууга кудуреттүү экенин көрүшпөйбү? Аяттардан көрүнүп тургандай, ыймансыздар адамдар өлүп топуракка айлангандан кийин кайрадан тирилтилерине ишенишпейт. Бул мисал эволюция теориясынын абалын да апачык көрсөтөт. Себеби кыямат күнүндө адамдардын денесин жоктон бар кылып жаратуучу Раббибиз алгачкы адам болгон Азирети Адамды да жоктон бар кылып жараткан. Өлгөндөн кийин сөөккө айланган адамдар эч кандай эволюция процессисиз тирилтилишет. Азирети Адам да Аллахтын каалоосу менен эч кандай эволюциясыз жоктон жаратылган.
Адамдын акырет күнүндөгү кайрадан жаратылуусу аятта мындайча кабар берилет. Аллах ант болсун, силерди алгачкы жолу жаратканыбыз сыяктуу бүгүн да бир-бирден жана жападан жалгыз бир абалда бизге келдиңер. Жана силерге бергендерибизди артыңарга калтырдыңар. Ayette dikkat edilmesi. Аятта көңүл бура турган нерсе адамдардын акыретте жаратылуусунун да алгачкы жаратылуулары сыяктуу болоруна басым жасалган. Өлүп топуракка айланган адам акыретте кайрадан бир жаратуу менен жоктон жаратылат жана адам кейпинде болот. Ошондуктан адамдын алгачкы жаратылуусу да ушуга окшош болгон. Жана адам эволюция менен эмес, бир заматта кереметтүү жаратылган. Куранда кайрадан тирилүү менен байланыштуу берилген дагы бир мисал болсо, өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенбеген бир адамдын абалы. Аяттарда айтылгандай, Аллах ал адамды жана эшегин 100 жыл өлүү абалда калтырып, кийин экөөсүн тең тирилткен. Куранда бул окуя мындайча кабар берилет. Же асты үстүнө келген, эч ким жашабаган бир шаарга келген сыяктууну көрбөдүңбү? Ал мындай деген эле. Аллах бул жерди өлүмүнөн кийин кандайча тирилтет болду экен? Буга жооп катары Аллах аны 100 жыл өлүү калтырды, кийин аны тирилтти, жана ага айтты: "Канчалык турдуң?" Ал бир күн же бир күндөн аз турдум деди. Аллах ага: "Жок, 100 жыл турдуң. Тамагыңды жана суусунуңду кара, али бузула элек. Эшегиңди бир кара. Сени адамдарга далил өрнөк кылуубуз үчүн сөөктөрдү бир кара, аларды кандайча топтоп, анан аларга эт каптап жатабыз" деди. Ал булар апачык белгилүү болгондон кийин мындай деди: Аллахтын бүт нерсеге кудуреттүү экенин түшүндүм. Аятта айтылган бул мисал улуу Раббибиздин жаратууда жана өлтүрүүдө эч кандай себепке муктаж эместигин апачык көрсөткөн далилдердин бирөөсү гана. Эволюцияны жактаган кээ бир мусулмандардын сөзлөрүнөн алардын да дарвинисттер сыяктуу себептерге өтө маани берерин түшүнүүгө болот. Бирок бул абдан чоң бир жаңылуу. Жогоруда да айтылгандай, Аллах эч кандай себепке муктаж эмес. Бир нерсени жаратуу үчүн бол деп айтышы гана жетиштүү болот. Мисалы, Аллах бейиш менен тозокту да эч кандай себептерден көз карандысыз жараткан. Ааламдардын, дүйнөбүздүн жана дүйнө жашоосундагы жандуулардын пайда болушун эволюциялык процесс менен түшүндүрүүгө аракет кылгандардын жооп бериши керек болгон суроолордун бири бул бейиш менен тозок кандайча жаратылган деген суроо. Аллах бейиштеги бардык нерселерди, бийик сарайларды, кооз конок үйлөрүн, бийик курулган тактыларды, тамактарды, мөмөлөрдү, жашылчаларды жана чексиз сый жакшылыктарды эч кандай эволюция процесси болбостон бир заматта жоктон жараткан. Раббибиз бейиште адамдан башка көптөгөн жандыктардын да болоорун аяттарда кабар берген. Мисалы, Раббибиз Рад сүрөсүнүн 23 аятында айтылган ыймандууларды бейиште тосуп ала турган периштелерди да бир заматта жараткан. Вакыа сүрөсүнүн 22 жана 23 аяттарында кабар берилген бейиш сулуулары да, Инсан сүрөсүнүн 19 аятында кабар берилген түбөлүктүү, келбеттүү жаш жигиттер да Аллахтын бол деген буйругу менен бейиште эч кандай эволюция процесси болбостон жаратылышкан. Бейиш сулуулары менен жигиттеринин кандайча жаратылганы эволюцияны жактаган мусулмандардын жооп бериши керек болгон суроолордон. Раббибиз тозокту да ичиндеги бардык нерселер менен бирге жоктон жараткан. Зумар сүрөсүнүн 71 аятында айтылгандай, өлгөндөн кийин тириле турган адамдар тозок эшигине келгенде сакчылар менен жолугушат. Bu bekçilerde hiçbir evrim geçirmedi. Ал сакчыларда эч кандай эволюциясыз, Аллахтын каалоосу менен өзгөчө бир жаратылуу менен бир заматта жаратылышкан. Тозок сакчыларына да, тозоктогу жашоого да эволюциянын эч тиешеси жок. Адамдын жаратылуусу да кудум ушундай. Азирети Адам да ылайдан бир заматта жаратылган. Адамдын жаратылуусунда эч кандай эволюция процесси болгон эмес. Адам табигый тандалууга же мутацияга кабылган эмес.
Хижр сүрөсүнүн 15-аятында айтылган ылай сөзү болсо, адамдар бул жаратылуу кереметин оңоюраак түшүнүшү үчүн жаратылган. Себеби Аллах жаратуу үчүн ылайга же башка бир нерсеге муктаж эмес. Бейиштеги сулууларды, жаш жигиттерди, тозоктогу сакчыларды себепсиз жараткан Раббибиз адамды да чексиз кудурети менен жоктон жараткан. Раббибиз жаратуу үчүн эч кандай себепке муктаж эмес. Раббибиз канаттууну ылайдан жасоодо ылайга муктаж эмес. Бир себеп болсун үчүн гана ушундай кылат. Азирети Мусанын асасынан жылан жаратууда да Раббибиздин бир аса таякка муктаждыгы жок. Эгер аса болбогондо жылан да болмок эмес деп ойлонуу чоң жаңылыштык болот. Булар жалаң гана себептер. Адамдар оңоюраак түшүнүшү, бир логика курушу үчүн айтылган себептер. Аллах периштелерди, жиндерди жана шайтанды жоктон жараткан сыяктуу алгачкы адам болгон Азирети Адамды да бол деп айтуу менен бир заматта жоктон жараткан. Хижр сүрөсүндө мындайча кабар берилет. Раббиң периштелерге мындай деген эле: мен кургак бир ылайдан, калыпка келген бир ылайдан бир адам жаратам. Ага бир калып бергенимде жана ага рухумдан үйлөгөнүмдө ылдам ага сажда кылып жерге чекеңерди койгула. Бул тасма бою ар кандай мисалдар менен көрсөтүлгөн сыяктуу Аллах каалаганын каалаган абалда жоктон жаратуучу. Кээ бир мусулмандар болсо бул чындыктарды көрмөксөн болбошу керек. Аллах Куранда адамды жоктон жаратканын кабар берген. Эч кандай эволюция процессинен сөз кылган эмес. Аллах адамды жаратуу үчүн кандайдыр бир процесске, эволюция механизмине муктаж эмес. Аллах бардык мындай кемчиликтерден алыс. Тасмабыздын биринчи бөлүгүндө Куранда эволюция сыяктуу бир түшүнүккө эч орун жок экендигин аяттардагы далилдери менен бирге көрдүк. Кокустуктарды кудай кылып алган эволюция теориясы менен Аллахтан башка кудай жок экенин жана Аллахтын жалгыз жаратуучу экенин кабар берген ислам дини арасында эч кандай байланыш жок экенин көрдүк. Тасмабыздын кийинки экинчи бөлүгүндө болсо эволюционист мусулмандарды жаңылткан себептерди, Куран аяттарынан далил келтирүүгө аракет кылгандардын жаңылыштыктарын жана дарвинизмди коопсуз нерседей көрүүнүн кооптуу натыйжаларын карайбыз. Кээ бир мусулмандар бүгүнкү күнгө чейин эволюция теориясын чындык деп кабыл алып, ал тургай жактап келген болушу мүмкүн. Илимий жетишкендиктерди изилдебеген, эволюция теориясынын жараксыздыгын түшүндүргөн китептерди окубаган бир адамдын эволюционист пропагандалардын таасирине алданып, бул теорияны илимий бир чындык деп ойлошу табигый көрүнүш. Бирок ислам адеп ахлагы адамдын катасын көргөндө ылдам туура жолго бурулушун талап кылат. Аяттарда мындай деп айтылат: жана алар жаман бир нерсе кылганда же напсилерине зулумдук кылышканда Аллахты эстеп күнөөлөрүнөн улам ылдам кечирим тилегендер. Аллахтан башка күнөөлөрдү кечирүүчү ким? Ошондой эле алар жасаган жаман иштерин билип туруп улантышпайт. Бирок ким зулумдук кылгандан кийин тобо кылса жана өзүн оңдосо, эч күмөнсүз Аллах анын тобосун кабыл кылат. Албетте Аллах кечиримдүү, боорукер.